Шейшемби күндүн кабарлары 11-ден түз болсунда башкы окуялардан кыскача. Бишкекке келген Владимир Путиндин расмий жолугушуусу жыйынтыкталды. Орусия лидери эки тараптуу кызматташтыкта Алмазбек Атамбаев экөө баштаган иштердин жыйынтыгын көрө турган убакыт келгендигин билдирди. 25 жылдык достук мамиледе Москва Бишкек ортосунда жүздөгөн келишимдерге кол коюлду. Ал долбоолордун үзүрү кандай болду? Бул арада жол кырсыгына тиешеси бар делинип жаткан орусиялык элчиликтин кызматкерлерин жоопко тартылуусуна карата пикетке чыгууну пландап жаткан укук коргоочуну милиция кызматкерлери кармап кетти. Дипломат болсо өз мекенине чыгып кеткени маалым. Аты жөнүм Назика Атамбекова, Кутман, кечиңиздер менен. Олу өлкө кабарларынан Борбор Азиядагы мамлекеттер Казакстан, Тажикстандан соң Кыргызстанга келген Орусия лидерине дегенде президент аларча мамлекеттик резиденциясына тосуп алды. Эки президенттин жолугушуусунун расмий аземинен кийин тар чөйрөдөгү жолугушуусу болду. Анда Алмазбек Атамбаев тоскоолдуктарга карабай Кыргызстан туура жолду тандагандыгын белгилеп, Кыргыз-Орус мамилеси достуктан дагы жогорку деңгээлге чыккандыгын айтты. Ошондой эле эки тараптуу мамилени талкуулоо мүмкүнчүлүгү түзүлүп жатканына кубанычта экенин билдирип, 19 ноябрда президенттик шайлоо белгиленгенине байланыштуу алдың ала ишин жыйынтыгын чыгарууну баштаарын кошумчалады. Өз кезегинде Владимир Путин ИАЭП алкагында жана эки тараптуу кызматташтыкка Атамбаев экөө баштаган иштердин жыйынтыгын көрө турган убакыт келгендигин билдирди. Кыргыз-Орус алакасы туурасында сөзүбүздү улантабыз. Союз тарагандан бери эгемен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы достук мамиле 25 жылдын ичинде түрдүү кырдаалдарга сыналды. Анткени ушул кезге чейин Кыргыз-Орус мамилеси түзүлгөн жүздөгөн келишим экономикалык карым-катнаштын коштоосунда бекемделип келе жатат. Бирок эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктарда, мүчүлүштүктөрдө жок эмес. Кесиптешим Айгерим Жаныкул 25 жыл ичиндеги Кремль менен Бишкектеги кандай тармактар жакындатаарын тизмектеп берет. Айгерим, Путин сапарын тууралай бизде эки мамлекетти бириктирип турган кайсыл маселелер экенин эстеп көрөлүк деп жатабыз. Дегенде Москва менен кызматташуунун негизги багыттарында кандай ийгиликтер болуптур? Рахмат, чында Кыргызстан менен Орусия 25 жылдын ичинде бир эмес бир нече тармактар менен тыгыз байланышта болуп кызматташып келе жатат. Бир эле соода экономикалык тармак деп айтууга дагы болбойт. Мен ошол цифраларды топтодум эле, дегенде ошол сандар тууралуу маалыматты төмөндөгү материалдан көрүп алсак. Кыргыз-Орус кызматташтыгы кандай өнүгүп келе жатат? 25 жыл ичинде 200дөн ашуун келишимдерге кол коюлган. 2016 жылы болсо соода алмашуу 1 миллиард доллардан ашат. Бирок 2015 жылга салыштырмалуу бул цифра товар жүгүртүүнүн 7% ылдыйлаганын аныктап турат. Экономисттер болсо Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн ортосунда экономикалык карым-катнашка мына ушул экономикалык дагы терс таасирин тийгизди дешет. Кыргызстан Орусияга эмне жиберет? 34% кийим тигүү. Мындан тышкары айыл чарба жаатындагы чийки заттар, мунай продукциялары, түстүү, кара металлдар жиберилет. Бул маалда мигранттардын абалы. Өткөн жылы мигранттар Кыргызстанга 2 миллиард доллар жөнөткөн. Бул 2015 жылга караганда 308 миллион долларга көп. Мигранттардын кара тизмеден чыгаруу иштери азыркыга чейин улантылып жатат. Мындан тышкары Орусия каражат жактан дагы колдоолорду көрсөтөт. Соңку 4 жыл ичинде Орусия колдоо иретинде 225 миллион доллар берген. Ал эми учурдагы Кыргызстандан Москвага болгон карызы 270 миллион доллар. Путин буга чейинки Кыргызстанга келген сапарларында 189 миллион долларын кечкен. Орусия менен болгон кызматташтык муну менен эле аяктап калбайт. Аскерий жактан дагы колдоолор көрсөтүлөт. Энергетика тармагы, анан дагы кен казуу иштеринде дагы Москва тараптан салынган инвестициялар 100 миллион долларларды чапчыйт. Бул жааттагы иштер туура 1 жылдан тарта ишке кирер айтылууда. Назик, мен жогорудагы цифраларга да кошумчала кетейин. Бир маалыматты биз билебиз, Кыргызгаз ишканасын Орусияга саткан элек. Мына ошол башында мындан 3 жыл мурун 2013 жылы. Ошондо да карагандай баягы сындар да айтылган, бирок мен аларга токтолгум келген жок. Бул 3 жылдан кийин ошол Кыргызгаздын тегерегиндеги айрым бир макалаларды окуп көрсөм, ошол эксперттер айрыкча бул жаратылыш газы түштүк облусунда үзгүлтүккө учурабай калганын белгилеп жатышыптыр. Ошондуктан кезинде күлкүмүштүү бага сатылган деп айтылган айрым бир серепчилердин пикирине карата бул Өзбекстанга мурункудай күнүбүз түшпөй, бул жашоочулар үчүн күрүмдүк жашоодо катардагы жарандар үчүн жашоосуна эң ыңгайлуу шарттар түзүлгөндүгүн белгилеп жатышат.
Биз билебиз, 1,5 миллион мекендештер Орусиянын жетип жүрүшөт. Алардын жагдайлары боюнча жыл башынан бери жаңы маалыматтар бар бекен? Ооба, жогоруда биз белгилеп өттүк канча каражат которушкандарын 2016-2015 жылдарга салыштырмалуу. Албетте бул мигранттардын акча которууларына келгенде бир аз көбүрөөк, тактап айтканда 308 миллион сом экендигин белгилеп өттүк. Албетте бул жанагы евразиялык биримдиктин пайдасы дагы дал ушул мигранттарга карата жакшы колдонулду деп буга чейин белгиленип айтылып эле жүрөт. Бирок ошентсе дагы мамлекеттик думанын өзүндө ушул талаптарга, биримдиктин талаптарына каршы келген дагы мыйзам долбоорлор чыгып жатат деген дагы пикирлер айтылууда. Биз буга чейин белгилеп айттык элек, ошол эле мигранттар ошол Орус жергесинде патентсиз ишке орношуу бир аз жеңилденип калды деп айтылганы менен, ошол эле учурда айрым бир мамлекеттик думанын депутаттары эмгек келишиминин негизинде мигранттардын иштөөсү бул милдеттүү түрдө болушу керек деген дагы сунуштар айтылып жатат. Учурда мыйзам долбоор албетте коомчулуктун талкуусунда, бирок учурда дагы бул маселе актуалдуу десек болот. Ошол эле кезде эки өлкөнүн ортосунда пландалган айрым долбоорлор ишке ашпай калганын билебиз. Мисалы, ошол эле жогорку нарында ГЭСтин ала турган болсок. Ооба, бул мүчүлүштүү катары сыпаттап жүрүшөт эксперттер ошол нарын ГЭСиндеги долбоордун ишке ашпай калуусу. Биз билебиз, президент Алмазбек Атамбаев буга чейин ошол ГЭСтер туурасында, Камбар ата ГЭСи боюнча жанагы Россия менен макулдашуулардын аракети токтогондуна байланыштуу инвесторлорду табуу тапшырмасын берген болчу, бирок жакын арада эле Улуттук энерго холдинг маалымат таратты. Анда ошол эле Кытай, анан Бириккен Араб Эмираттарында ошол компаниялар, айрым компаниялар нарын каскадындагы ГЭС Камбар атанын курулушу боюнча дагы кызыкчылыктарын билдиришкен. Ошол учурда багы энергетика жаатында такыр эле бул багы минус катары эсептелгени менен, ошол учурда жакын арада билебиз, Владимир Путин келишимге кол койгон. Ал келишим мунай продуктыларын ташуу боюнча. Азырынча бул туурасында багы цифраларды айтуудан алыспын, анткени ал келишимдин күчүнө киргени саналуу гана айлар эле болду. Кайрадан сөз өзүңүздө. Рахмат Айгерим. Кыргызстанга келген орус лидеринин сапарын отурлай достук алакасында 25 жыл толгон Бишкек Москванын жетишкендиктерин жана мүчүлүштүктөрүн эстеген Айгерим Жаныкул болду. Кошумчалай кетсем, берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Кыргызстан Орусия ортосундагы кызматташтык жана Борбор Азияны кыдырган Путиндин сапары туурасында кээбизди эксперт менен талдайбыз. Бул арада жол кырсыгына тиешеси бар делинип жаткан орусиялык элчиликтин кызматкеринин жоопко тартылуусуна карата пикетке чыгууну пландап жаткан укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду милиция кызматкерлери кармап кетти. Эске салсак, өткөн жумада 62 жаштагы айдоочунун автоунаасы менен дипломат башкарып бараткан машинеси үзүп каза болгон. Кызыл жарыктан өтүп кеткен дипломаттын жол эрежесин бузган туурасында видео тасма интернетке тараган эле. Кийинчерээк ал кырсыкка байланышы бар орус дипломаты Виктор Пуховду өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Ошондой эле элчиликтин жетекчилиги Лексиндин үй бүлөсүнө көңүл айтып, жардам берүүнүн ордуна кайдыгерликтин жана жоопкерчиликтин качуу аракетин коомчулук тарабынан сынга алынган. Элчилик алган анын үй бүлөсүнө жардам берилип жатат деген маалымат таратып, бирок жакын жоготкондор муну четке кагып милицияга арыз жазышкан. Ал арада айдоочу дипломат ошол кезде мас болгонун Бишкектеги медициналык консультативдик жана спорттук медицина борборунун дарыгерлери айтып чыгышты. Пуховдун өлкөдөн чыгып кеткени айтылууда. Жаңылыктарды улантабыз. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары депутатты колдоо максатында жумасына 2-3 жолу митингге чыгып, ишемби жекшемби күндөрү дем алмай болушту. Убактылуу партиянын лидери болгон Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, митингдин максаты оппозицияларчыларды куугунтуктоону токтотуп, сөз эркиндигине басым жасабоого чакыруу. Ошондой эле депутаттын коргоо боюнча атайын штаб түзүлүп, аталган штабка башка дагы саясий күчтөр кошулушу мүмкүн экени маалымдалды. Эске салсак, 1-май райондук соту жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди 2 айга камакка алган. Бул арада тарапташтары 1-май райондук сотунун чыгарган өкмүнүн шаардык сотко даттанганы маалым болду. Саясий багытын айткан, саясий көз карашын айткан, жанагы аткаруу бийлигине, ошондой эле президенттин айткан сындарга сын айткан адамдарды түрмөгө камоону токтотуу боюнча биз өзүбүздүн элге таянган, сөз эркиндигине таянган пикирибизди улантабыз. Мындан ары митингдер жумасына 2-3 жолу болуп турат, выходной күндөрү эсалат. Ошондуктан биз дагы ошол өзүбүздүн конституциядагы ыйык статьялардын биринде каралган сөз эркиндиги тынчтык түрүндө чогулуу өзүбүздүн укугубузду ишке ашырмакчыбыз.
Атамекендин дагы бир депутаты Аида Салянованын билдиришинче, эгер алардын талабы канааттандырылбаса, жогорку сотко кайрылып бардык укуктук инструменттер көрүлөт. Эл өкүлү 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрага орун басары болуп турганда Россиядагы телекоммуникациялык компаниялардын ээси Леонид Маевскийге Мегаком компаниясын алууга жардам берем деп $1 миллион алган деп айыпталууда. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгосо, тергөө иштерин УКМК жүргүзүүдө. Ал эми Путин менен жолугушкан Атамбаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Текебаевдин кармалышында эч кандай саясат жок деп жооп берди. Президенттин айтымында 2010-жылы эле ыңкылап болуп, жөнөкөй кыргызстандыктардын каны төгүлгөн маалда акча жеген саясатчылардын иши акыры бир күнү ачыкка чыгат деп айтканын эске салды. Обода калыңыздар, кийинки 10 мүнөттүн мазмуну. Путиндин Борбор Азияга болгон сапары кандай жыйынтыкталды? Орус лидеринин кабыл алган коңшу өлкөлөрдөгү маанайлар тууралуу кепти ортого салабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дары-дармектерге туруштук берген бактериялардын тизмесин жарыялады. Ал арада Америкадагы жекеменчик SpaceX космостук компаниясы 2 кишини Айга алып барып келмей болду. Космос кеменин бул жолку жүргүнчүлөрү кесипкөй астронавттар эмес, космоско учууну каалаган туристтер. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусия президентине Владимир Путиндин сапары тууралуу теманы улантабыз. Бишкекке келерден мурун Казакстанда болуп, андан ары Тажикстанга барган эле. 11 каналынын бүгүнкү коногу Манас Саматов дал ушул Орусиянын Борбор Азияга мамлекеттерине болгон мамилеси тууралуу баарлашканын турабыз. Манас мырза, кош келипсиз. Путиндин Борбор Азия өлкөлөрүнүн сапары карып атат. Буга чейин ал Астанада да жана Душанбеде болуп жылуу кабыл алынды. Тажикстан мигранттарына жеңилдик сурап, энергетика жаатында кызматташуу тууралуу да макулдашканга жетишти. Бүгүн Путиндин Кыргызстанда сүйлөшүүлөр болуп жатат. Айтыңызчы, Орусиянын Борбор Азия аймагында таасири канчалык бүгүнкү күнү Борбор Азия өлкөлөрү үчүн Орусиядагы деле тышкы саясатта негизги өнөктөш катары калуудабы? Әлбетте, алгач биз Кыргыз мамлекети ошо геосаясат мейкиндигинде өзүбүздүн ортобузду тактап алганыбыз дурус. Бул жерде Россия бир жактан, экинчи жактан Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда болгон биздин ордубуз кандай болуш керек? Биз жылдардан бери айтылып келе жаткан стратегиялык өнөктөш деген түшүнүктөн балким баш тартыш керек болот. Анткени бизге башка өнөктөштөр бар. Табигый кошуна өлкөлөр менен болгон өнөктөштүк өтө орчундуу деп эсептеймин. Анан бардык кандай гана болбосун, биздин тышкы саясат жаатында жүргүзгөн кыймыл аракеттерибиз биздин ички улуттук кызыкчылыктардан келип чыгыш керек. Ошол көз караш менен караганда, ошол эле Россия менен болгон мамилелердин бир топ кандайдыр өзгөртүүлөргө багыт алышыбыз керек. Таасирлүү өлкөлөрдүн геосаясий көлөкөсүндө калбашыбыз керек. Биз ошо турмуш динамикасына карап, турмуштун агымына көздөй багыт алып, өзүбүзгө күн тийген жерден орун издешибиз керек. Кыргызстан Евразия экономика биримдигине киргенинен бери анча пайда таба элек. Муну өлкө башчысы Петербургдагы Бажы кодексине кол коерде да моюнга алып айтканы бар. Стат маалыматтарга таянсак, товар алмашуу көлөмү да Орусия менен түшүп кетти. Импорт күчөп, экспортко чектөөлөр болуп атат. Мындай шартта ЭАПтан чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы? Болсо жыйынтыгы кандай болот? Бирөөнүн милдетин алганча илдетин ал дегендер эски сөз бар. Кайындайдыр бир бирикмеге, союзга киргенде бул кошумча милдеттенмелер таңууланат. Ошол көз караш менен караганда, менин жеке пикирим боюнча, Россия менен биз эки тараптуу кызматташтыкты күчөйтүп барышыбыз керек. Артыкча союздаштык милдеттенмелерди мойнубузга албастан. Бул бажы биримдиги, Евразиялык биримдиктин баштан эле натыйжасыз боло тургандыгы айтылып келет. Көпчүлүк эксперттер тарабынан, коомчулук тарабынан, бирок буга карабай биз кирип алдык. Натыйжа берген жок, терс жактары өтө көп, ошондуктан күн тартибине балким ушул биримдиктен чыгып туруп, түздөн түз ошол эле Россия менен, Казакстан менен, кошуна өлкөлөр менен түздөн түз эки тараптуу мамилелерди чыңоо багытында иш алып барганыбыз дурус болуш керек. Анткени эгерде биз Евразиялык биримдик деп туруп өзүбүздү тар дүйнөгө айдап келе турган болсок, эң жакын кошуналар менен дагы мамилебиз кандайдыр бир түшүнүксүз абалга келип калып атат. Орусия менен ГЭС куруу маселесинде дагы каржылык териштирүүлөрүбүз бар. ГЭСти курууга салынган акчаларды доолоо жүрүп жатат. Путиндин ушул сапары алкагында бул маселеде мунаса таба алабызбы?
Биздин постсоветтик өлкөлөр негизинен баардыгы коррупциялашкан өлкөлөр болгондуктан чарба жүргүзүү жаатында дагы ошол эле схемалар иштеп кетип атат. Ошондуктан бул жерде тендер сыяктуу маселелерди өтө кылдат акырындык менен жүргүзүш керек болчу. Бул доомат Россия тарабынан бизге коюлуп аткан муну эми кылдаттык менен чыгып кетиш керек бул абалдан. Маегиңизге рахмат, Манас мырза. Орусиянын Борбор Азиядагы таасири туурасында саясат талдоочу Манас Саматов менен баарлаштык. Бул арада Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дары-дармектерге туруштук берген бактериялардын тизмесин жарыялады. Адамдын ден соолугуна эң зыян алып келчү бактериялардын катарын ичеги таякчалар толуктады. Өлүмгө чейин алып барган бул бактериялардын айынан оорулуунун пневмонияга чейин алып барат. Кийинки орунда гемофилиялык таякча, андан кийин шигел бактериясы турат. Аталган тизме боюнча жыйын Германияда чоң 20-лыктын саммитинде талкууланып турат. Эксперттин айтымында соңку жылдары препараттарга да туруштук бербеген бактериялар арбыды. Ошондуктан фармацевтика тармагына үмүт артуу деле туура эместигин белгилешет. Ал эми дары-дармек чыгарган компаниялар күнүмдүк жашоого керектелчү жеңил препараттарды чыгарууну айласын көрүп жатканында кошумчаланат. Башка кабарлардан Америкадагы жеке менчик SpaceX космостук компаниясы 2 кишини айга алып барып келмек болду. Компаниянын жетекчиси Илон Маск кеменин бул жолку жүргүнчүлөрү кесипкөй астронавттар эмес, космоско учууну каалаган туристтер экенин белгиледи. Алар бул жолу каражат төлөшкөн. SpaceX жетекчиси бул кишилердин ысымдарын атаган жок, бири-бири менен жакын тааныш кишилер, бирок Голливуд жылдыздарынан эмес деди ал. Бул жылы алар медициналык текшерүүдөн өтүп, андан кийин учууга даярдык көрүшөт. Космостук кеме бул саясатка сыноодон быйыл өтөт. Маск белгилегендей, айга учуу планы SpaceX компаниясынын NASA менен кызматташтыгынан улам ишке ашууда. Акыркы жолу айга учуу 1970-жылдардын башында ишке ашкан, андан кийин NASA өзүнүн Аполлон программасын көп каражат талап кылгандыктан жаап салган эле. Ушуну менен кабарларды жыйынтыктайм. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.